Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Барлық мақтау бірінші Аллах болсын. Пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям жана салауаттар болсын. Әлбетте бар нәрсенің өзінің шешімі бар. Алла Тағала Құранда джин ва шаятин деп джиндерден шайтан деп айтқан себебінен. Ғалымдардың көзқарасында джиндер бұлар жалпылай түрде, ал эми ошондой эле шайтан дегени бул чектен чыгып, ошондой өзүнө дагы адамдарга да зыян берген. Өзүнө зыян бергени капырлыгы, ал ошо менен тозокко чөт деген сөз. Ошондой эле бир эле кандай десем, бир сыйкырчыларга дейли, көз ачыктарга, бакчыларга, мейли шамандарга кызмат кылышып, ошол жерде зыян өзүлөрүнө башка адамдарга зыян келтирген шайтан деп айтылат. Куулган же болсо рахматтан куулган шайтандын акыйкат, баягы иблис алейхилана деп коебуз. Баягы шайтандардын эң чоң болгон Иблис алейхиланын аскери болгон себебинен. Алар ошо менен бирге болот, эч качан сатпайт деген сөз да. Иманга да келбейт да. Ошон үчүн экөөгө бөлөбүз. Жок, ислами акыйда деп коебуз, ишенимибиз бар. Ишенимде болсо ошол биз ва малаикатихи деп коебуз, периштелерге ишеним, ошон бирге эле жинге ишенишибиз керек, бар экендигине. Ошондо карай турган нерсе алымдар айтат, эки нерсени билишибиз керек биз жин же шайтандар жөнүндө. Биринчиси алардын Алла Таала жаратканын, анткени Алла Таала халакал джинна деп өзү жараткан деп турат атат, биз жараттык дейт. Экинчиси болсо ошолордун тин, оттон жаратылгандыгы. Мындай жөн эмес, балки оттун бир жалынан жаратылган билишибиз керек. Анан эми жалпылай түрдө алба мистика деп коебуз, хикаяларда, баягы жада калса мультфильмдерде да жүрүшпөйбү, джиндер кувшинден чыккан. Ошондой сыяктуу эле. Анан эми алардан коркуш зарыл эмес. Коркуштун да кереги да жок. Эмне ушуну туура түшүнүш керек. Алар да макулук. Мисалы, сиз менен биз кандай болсок, алар ушундай эле жаратылгандар. Адамга зыян келтириш үчүн алар да Аллах Тааланын буйругуна, өкүмүнө муктаж. Андан коркуп, андан сактануу, коркуш керек эмес, бирок сактануу зарылдык. Албетте пайгамбарыбыз көрсөтүп кеткен, исламда сиз деле биз деле мусулманбыз деп кылып келгенбиз ал нерсени. Ошол сактануунун эң биринчи Алла Таалага таянып жүрүү дайыма. Анткени Алла Таала өзү Куранда маанисинде айткандай, билсеңер Аллага таянуу эң жакшы жол. Ошол себептен биринчиден биз мусулмандар Аллага таянышыбыз керек. Ошон бирге эле эртең мененки кечки дуалар, Кудайга бата тилектер деген сөз да кыргызчасы. Ошон бирге эле зикир деп коебуз. Фадкуруна азкуркум, мен эстегиле мен силерди эстейм дейт Алла Таала өзү. Ошол себептен көп зикир кылуу керек. Зикир деген биз Алла Тааланы улуктаган анын аттары менен, сыпаттары менен дайыма ошо алек болушубуз керек. Мисалы, субханаллах, алхамдулилlah, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, астагфируллах. Же болсо мисалы пайгамбарыбыздын айтып кеткен хадиси бар. Мисалы, кимде ким эртең менен бир дуа окуса, мисалы кечке чейин ошол шайтандардан сак болот деген да. Аллахумма фатирас самавати вал ард, алимал гайби ва шахадати робби кулли шай маликаху, ашхаду ан ла илаха анта, аузу мин шарри нафси ва шайтан шеркихи деген бир дуа бар. Ошол дуаны мисалы ким окуп кое турган болсо, сак болот иншалла. Эми албетте алардын жанакындай кээ бир мусулмандар бар, ошо мисалы мечитте деле намаз окуйт алар. Кадимгидей тазасы да бар. Анткени мусулман өзү тазалыкта турабы. Ошондой эле жиндерге да ошол нерсе, тазалык ошол нерсе бар. Аларга тиешелүү болгон алки өзүнүн образдары бар. Мисалы, сиз менен биз кандай отурган болсок, ал айтышат, бирөө учуп жүрө турган, бирөө жерде жүрө турган, бирөө сойлоп жүрө турган деп пайгамбарыбыз айткандай. Алардын эң кичинекейлери жөргөмүчтөй болот, эң чоң, балки өтө чоң үлкөн болот деп айтат. Ошол себептен субханалла, алар жанагындай бир шайтандар, алар өзү ыплас болгон себептен, мусулман болбогон себептен ыплас жерлерди тандашат. Мисалы, чыталып калган үйлөр, адамдар көп жашалбаган үйлөр, базарлар, мончолор дегендей, ушул жерлерде ыплас жерлерде болот. Мусурларда, ушундай жерлерде. Жок, эгерде сиздин жумушуңуз ошол жерде болду дейли, мисалы базарда болду, эртең менен кетип кирип баратканыңызда мисал алса, сол бут менен кирип базарга ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд ва хуа ала кулли шайин кадир деп айта турган болсоңуз, ошо базардан киргенден баштап чыгып кеткенге чейин бирөөдө зарал, оорчулук сизге зыян тийгизе албайт мисалы. Эгерде бирөө мусорда иштей турган болсо,
ошол эле нерсе мисалы Ихлас, Фалак, Нас, Аятул Курси деген Курандагы эң 19 жолу Алла Тааланын ысым сыпаты айтылган ушундай бир аят карима бар. Ошол экини окуш керек. Мисалы окуп жүрсө кечке чейин зыян тийбейт деп ишениш керек өзү. Сиз мисалы мен ишенем, ошончо киши окуп атам, жана сиз айтып аткандай зыян береби, зыян бербейби, кол салабы, кол салбайбы деп атпайсызбы? Ошондой ошол жерде мисалы карай турган нерсе бар да. Мисалы мен ишенем. Мисалы эртең менен эчки дуаларымды окудум. Иншалла Кудай берсе кечке чейин мага зыян бере албайт деп. Мисалы кээ бир шейхтердин окуяларында айтылат. Алар жиндер аз мисалы кол саламаса кирип кетем деген. Кир, пожалуйста, кир, кааласаң кир дегенде кире албай коюшкан. Эмне десе сен эртең менен кечинки зикирлерин окуган кез мен сага кире албайм деп. Эми ушундай нерселер дагы бар. Эми кичинекей бала сиздин карамаңызда да, сиздин карамагыңызда болгон себебинен мисалы сиз кандай кыла аласыз? Сиз ошол балаңызга пайгамбарыбыз үйрөткөн дуаларды окуп турсаңыз болот. Мисалы Ихлас, Фалак, Нас. Эми бул өзү исламдагы эң негизги, мындай айтканда, 4 кул деп коебуз. Кул аль кафирун, Ихлас, Фалак, Нас деген кул деген сөз, айткын деген сөздөн башталган сүрө, ошону айтабыз. Окуп турушуңуз керек. Же болсо көп убактарда мисалы ошол зыян жөнүндө айтканда кээ бир убактарда сиз деле мисалы даараты жок, усулу жок, балки дини жок, үйүңүздө катуу музыкалар болгон болсо, уруш жаңжалдар боло турган болсо, келишпештик болуп тура турган болсо, ошол үйлөрдө сөзсүз сиз балаңыз менен деле балаңызга да зыян тиет. Анткени жиндер кирип, шайтандар кирип, ошол үйүңүздө жанакындай нерсе бузукчулук кылат да. Ошол мезгилде мисалы балаңыз түн ичинде ыйлашы мүмкүн, чыркырап ыйлашы мүмкүн, же болбосо үйүнү басылбай эме алып калышы мүмкүн, чочуп мындай силкилдеп турушу мүмкүн. Бул зыян берип атат деген сөз да. Ошого балаңызга өзүңүз Ихлас, Фалак, Насты окуп турганыңыз дурус. Бирок кээ бирлерге айтам да, өтө эле күндүң эле окуй бербегиле эле өзүңүздү эметиңиз, балаңызга да үйрөтүп коюңуз кийинчерээк депчи, иншалла. Кудай буйрса. Негизи өзү тажрыйба. Негизи жана башында айтып аттым го, сизге түшүндүрүпчү. Бул өзүнчө бир илим, ушу илимий китептер жазылганбы десе, көп жазылган да. Ошол китепте, ошол нерсе жөнүндө алдын ортосунда жиндер кириши, чыгышы, алар чынында алар өлөбү, дем салса ошондон чыгабы деген маселелерди козгошкон экен да. Анан бул жерде бир өзгөчө эмеси, алардын кириши мүмкүн. Ошондо киргенден кийин аларга зыян берет. Жалпы тажрыйбада көрүп эле жүрөбүз, көптөгөн тажрыйбалар бар да. Ошондой эле алардын чаап кетиши, мисалы, жанагындай бир жак кыйшайып калышы, шал болуп, паралич болуп, баса албай калышлыгы, алардын бир чаап кеткендеги белгиси болуп атпайбы? Но бирок ошол эле мезгилде, ошо кээ бирлер парализованный болгондо деле мындай человеческий фактор деп коет го, ден соолук, адам физиологиясы бар да. Ошол жерде мисалы, балким химический деп коет, же болбосо бир кандай инсульт, инфаркт алышы да мүмкүн да. Ал именно ошол адамдын өзүнүн жашоодо балки здоровый образ жизни деп коет го, баскан эмес, чуркаган эмес, спорт менен машыккан эмес, дайым такайбай эме менен жүргөн, урушу талашы менен жүргөн, тамак аштарды баягы өтө көп майлуулар жеп жүргөн, тромб болгон деген сөз бар да. Анан балки стресс состояние жүргөн деген бар. Жиндер чаап кеткендер, алар мисалы дем салса, адам өзүнүн калыбына келет. Бирок тигилер болсо келбейт, анткени физиологиясы өлдү да, бүттү. Жана чаап кеткендер болсо кыйшайып калат. Мисалы көбүнчө жана неврит деп коет, билесиздер да. Ошо невриттердин көпчүлүгүнүн дем салганда айыгып аткандары бар да. Эгерде чынында ошо суук тийгизип албаган болсочу. Анан кийинкиси алардын кантип чыгып кетти десе, мисалы ошо зыяны токтогондо. Эгерде сиз дагы эле ошо намазыңызга, диниңизге келип, исламды, иманды туура тутуп баштасаңыз, анда ал ошойдон сизге зыян бербей, өмүрүңүз ута берсе, тууралык менен кечиргенге насип болот да кааласа. Эгерде сиз ошо сизде бүттү дегенде деле бардыңыз, бирок динсиз эле баягы эле кайра эле өзүңдүн шампаныңа кирип кетсең, Кудай сактасын, анда кайра эле ошондой болуп кала берет. Ошондо практикада көрүп атпайбызбы, мисалы, чыкты, бар кетти дегенде деле кайра бир 3 жылдан кийин, же болбосо 5 жылдан кийин кайра болуп аткандыгы туурасында. Жашоо образга байланыштуу экен. Албетте, бизге эмне үчүн дин берилген дейсизби? Мисалы, баары эле динди мындай эме кыла беришет го, мындай оолакташтырып, баягы мен фанатик болгум келбейт, мен динде мындай болгум келбейт. Жок, дин деген эмне десе, илгери биз жаттадык элек да, мындай депчи. Ибадат исламиянын устаздар жаттатат эле да. Ошондо дин ва шариат не демектир? Дин ва шариат Аллахтын хөкүмүдүр. Аллах Таала бенделерге эмне хөкүм бермиштир? Аллах Таала бенделерине инсандын бу дүйнө
бакылуу болуш үчүн берилген хөкүмдөр деп айтат эле да. Жаттаганбыз да муну, анткени устаздар илгертип ушу мен эски моллордун катарына кирем да. Анан ошол жерде айтайын деген максат, Алла Таала инсандын бул жана тиги дүйнө бактылуу үчүн берилген да динчи. Динсиз адам жашаган болсо бир канаты жок куш сыяктуу. Бул жагынан көрүнүп турган материалдык жашоо бар, ошол биянда руханий жашоо бар. Демек ошол жиндер дагы руханий жакка кетет. Көзгө көрүнбөгөн ааламга. Алла Куранда болсо эң биринчи эле иманды айтат. Имандылар ким десе, мисалы Бакара сүрөсүнүн башында Алладын Бакара сүрөсү эң экинчи сүрө, Куранда 286 айда. Ошондо эле Алла иманды аллазина юминуна бил гайб. Алар дейт момундар, иманды, Кудайга ишенгендер, кайыпка, көзгө көрүнбөгөнгө ишенишет атпайбы. Ошол көзгө көрүнбөгөн жашоодо көптөгөн аламаттар болуп атат да. Мына периштелер чыгып атат, жиндер жүрөт. Ошол мезгилде мында бир азыр биздин телефонубузду алып бирөөнү чалып турган болсоң, определенный бир кандайдыр бир абадагы бир жолдор менен барат атпайбы? Ошол эле сыяктуу мисалы алардын өзүнүн жолу бар, арал ушундай жүрүп атат азыр. Мисалы береке, жакшылык, адамга бир иш оңолбой калуу деген нерсе бар. Ошол эле кара аура менен ак ауранын эле эмеси да. Аура деген бул абада турабы? Же болбосо негатив адамдагычы. Ушул эле нерсе жакшылап туура түшүнүп алса, иншалла сөзсүз адам пайда табат. Ошон үчүн олуктабаш керек динденчи. Динди алып жүрүш керек тескерисинче. Мисалы жума намазга барууну такыр унутпаңыздар. Ошол эле мезгилде мисалы мен көбүн айтам да, эгерде сенин үйүңө даватчылар келип тыкылдатпай калса, анда сен коркушуң керек да. Значит, сенин үйүңдө мындай чорный аура деп коеюнчу, кара бир нерсе каптап калды деген сөз. Бирок ошол эле мезгилде сен коркушуң керек деген сөз да. Азыр мен көрүп атам, мисалы башка мамлекеттерде баягы иман жолуна чакыруу жок болгон себебиненчи, ошол эле исламий тараптагы жүргөн, исламданмын деп туруп адашууда жүргөн адамдар көбөйүп кетпедиби? Сирияга, ИГИЛге, жанакынын баарына чуркап жүргөн ушулар болду да. Бирок Кыргызстандан эң аз кеткен Кыргызстан болду да. Эмне үчүн дегенде бизде Ханафи мазхабын туура жүргөн адамдар болду. Бекем кармашты. Вот кирип кетти деп атабыз да. Ооба. Последствиясы кандай болду? Ар кандай. Аны сүрөттөп беришип айтыңыз, мисалы алымдар китептерде ушундай биз айткан да, качан адамга жин кирсе, ошол эмеде кара дубаланып калса, көз тийсе, хасат деп атабыз. Бул хасат деген көрө албастык деген сөз. Ошо болсо адамга 4 нерсе өзгөрөт. Адамдын жашоосунда 4 нерсе, эң важный 4 нерсе бузулат. Биринчиси адамдын ден соолугу. 100% ден соолугу бузулат. Кандай болушу мүмкүн ден соолугу бузулушу дегеним, ар кандай мисалы жүрөгүң постоянно ооруп башташы мүмкүн. Бөйрө башташы мүмкүн, бүгүн кургап башташы мүмкүн, ашказаныңда рак пайда болушу мүмкүн дегендей да. Анан бирок текшертип келсе эчтеке жок болот да, таппайт. Эмне себеби экенинчи? Адам мисалы постоянно баш ооруп турушу мүмкүн, ден соолук маселесинде. Экинчиси болсо адам психологиясы бузулушу мүмкүн. Психология дегенибиз баягы адам оюнан бир орунда болбой калышы мүмкүн, үйдөн чыккысы келбей калышы мүмкүн, качышы мүмкүн. Да көп нерсе. Мисалы азыркы мезгилде ушул көп да, мисалы жаштардын арасында ошо адамдын психологиясы бузулган белгиси бар. Анан биз аны карайбыз, 3кө бөлөбүз, кийинчерээк балким түшүндүрүп берем балким. Анан үчүнчүсү адамдын үй бүлөсү бузулуп баштайт. Үй бүлө маселеси. Мисалы жөндөн жөн талак берип салышы мүмкүн, жөндөн жөн аял кетем деп чыгышы мүмкүн. Үй бүлө ушундай нерсе. Андан кийинкиси акыркысы болсо ушул адамдын иш аракеттери. Мисалы сода кылат, содасы жүрбөй калышы мүмкүн. Иши болбой калат да, мындай 4 нерсе. Ошол эле мезгилде ошол качан ошондон тазалангандан кийин ошо 4 нерсе кайра өзүнүн калыбына келет деп айтышат. Бул практикада да бар иншалла. Эми көз тийини кыргыздар мындай башкача түшүндүрүшкөн да. Сук анан кирине дешкен. Кирнелеп коюш керек депчи. Кирнелеп деген мындай баягы нам менен, туз менен, мен билем ошо газета менен, мен апама да кез-кезде кирнелетем өзүмдүчү. Анткени шарият өзү уруксат эле нерсе бул, эгерде ширк кылбасачы. Эми ошо көз тийгендин өзүнүн белгилери бар, 15 белгиси бар деп айтабыз. Эми бул жерде өзүм мындай китеп менен шашпай отуруп санап берсең сонун. Бирок жана мен айтайын дегеним, мисалы бир адамга көз тийсе, менен көз тийгендин эң бир эмеси адам арыктап башташы мүмкүн. Аппетит жоголуп баштайт. Көздөн жаш куюла берет дайыма, көз ооругандай болуп, көзүнүн слабый зрение болуп башташы мүмкүн. Мисалы дайымдагы баш оорушу мүмкүн. Ошол мезгилде баягы аппетит жоголгондон кийин ашказан ооруп башталышы мүмкүн.
апатия деп коебуз. Апатия мындай айтканда сиркесиз суу көтөрбөй, бирөөнү эч кимди жактырбай эле урушкусу келип калат да. Көбөлөр жалгыздыкты каалап башташат да. Мындай башкача болот да адам. Анан эң жаман нерсеси ушул эки, балки бир башка нерсеге кирип кетиши мүмкүн, арак ичип кетиши мүмкүн, наша чегип кетиши мүмкүн. Мындай өзүн бир токтотуш үчүн бир кандай башка нерсеге киргенге аракет кылат да. Көз тийген эң жаман нерсеси адам өлүп калышы мүмкүн. Жин киргенде адам өлбөйт. Көп убактарда эми чанда болот, муунту өлтүрүп койгондор, баягы муунуп калышат да, өзүлөр жиндер муунту өлтүрүп салышат. Бирок чанда болот, көз тийде көп каза болуп калат да, жана бат эле ооруп, бат эле жок болуп калат да. Алай эми кээ бирлери бай эметиши мүмкүн, бирок бул Хазирет Усман радыйаллаху анхунун эмеси, адаты деп коебуз, кээ бир ошо кылган иши. Усман радыйаллаху анху халифа болуп турган мезгилинде бир жаш кичинекей баланы көрүп, буга көз тийип калбасын деп баягындай бир эмени балки мындай бир эмени алып туруп, топурак бекени бир алып туруп анан кийин ушу эгинин астына сүйкөп койгон экен да. Анан биз болсо пешене сүйкөбүз, кыргыздарчы. Ошол бул күнөө эмес, бул туура эле нерсе. Ширк эмес да, баягы адамдын көңүлүн бир нерсеге буруу. Кээ бирде айтам мен, балдарыңарга деле мындай бир нерсе илип койгула. Баягы эме болбош үчүн, балдарыңарга зыян тийип калбасын депчи. Узакка жүрүп кала турган болсо, кичине дурус жакшы болбой калат экенсиң, ден соолук күндөн күнгө кете берет, бир ооруларга чалдыга берет, дайым такай бир оору пайда болуп калат десеңиз да. Кээ бирлерине билинбейт да, өзүлөрдө көз тийгени билинбейт, жүрө берет да. Бирок мисалы эркек боло турган болсо, эң эле эмеси потенциясы жоголуп кетиши мүмкүн, мисалы азат элчи. Аял боло турган болсо, баягы шишип же болбосо бир башкача жана өзүнүн депрессияга, стресске түшүп кетиши мүмкүн. Анан кээ бирлери бар, баягы ошонун айынан өтүп кетиши да мүмкүн да, Кудай сактасын. Эми баягы коркутуш максатында эмес, негизи айтам да, билбей жүрө берсе. Анан, конечно, баргандан кийин, мисалы диагноз коюу жөнүндө көп эле сурап атат окшойсуз да, жандан берчи, кандай болот, эмне болот. Өзү ар биринин өзүнүн белгиси бар да. Ошо индивидуально ар биринин өзүнүн белгиси бар. Анан көбүнчөсү мен кетирбейм. Сизде жок деп элечи. Анткени билебиз, субханаллах, психологический ал адам неуравновешен уже күйөөсү менен уруша берип, аял менен уруша берип, уже көз тийген маселеси да. Анан өзү ошол бир нерсеге тура албай калышы мүмкүн. Анан сен азыр ушундай нерсе бар экен десе, ого бетер кайра күчөп кетиши мүмкүн да. Ошол мен ар бир ошо рукуячыларга да бир кайрылат элем да, негизичи баардыгына эле мисалы сенде жин бар экен, же сенде кара дуба бар экен деп айта бербегенге аракет кылгачы деп айтат элем да. Мындай эң жөнөкөйлөтүп, машалла бир 2-3 күн тазалап коеюн сизди, келсеңиз 3 күн окуп койсок ордуна келип каласыз деген мындай сөздөрдү айтыш керекпи дейм да. Дегеним ушул кээ бир адамдар ошо мындай жанагындай бир кичине бир нерсени айтса эле, менде ушул бар экен деп жиндүү болбой эле, жини жок эле жиндүү болуп калгандар болот. Кара дуба бар экен деп койсо эле бүттү. Сен кылдың, эркектерге айтсаң, сен кайненем кылды. Баягыда ушунча кайнежем кылып салды эле, ошо аялдын туугандарын баса калып жатып калган бар. Аялдар болсо, жок, бул кайненем эле кылды, ошол эле эме кылып салды, ушинтип баягы үй бүлөлөр бузулуп кеткен убактылар болот атпайбы? Ошон үчүн белгилерин индивидуально жакшылап, психология жагын карап, анан коюш керек деп ойлойм мен дайымачы. Бирок эң жакшысы бул Куранда Алла Таала шифа деп атпайбы? Ошон үчүн Фатиханы мисалы бар эле кулкулдабат менен Фатиханы билет да. Мисалы Кул хуаллах сүрөсү менен Фатиханы билет. Ошо Фатиха менен мисалы көп амал кылыш керек деп ойлойм мен. Фатиханы мисалы сууга, мындай бир чакан сууга алып эле, окуп эле, жылуу кылып алып эле, кандайдыр жаз азымына жылуу, обязательно кечинде бир 3-4 күн жуунуп койсун. Иншалла Кудай буйрса, бир 3-4 күндө кайра өзүнүн калыбына келип калат. Мындай оңой жолу да. Бул нерсе кыргыздын элибиздин көпчүлүгү дин менен жашаган да. Ошон үчүн да ахли тасаввуф же болбосо биздикилер сопучулукту кармашкан да. Ошондо жанагындай бир ойло заттар, ошолордун кылган амалдары дагы бизге үйрөтүлүп келинген илгертен. Ошо кыргыздын көп нерсеси динге төп келишет. Мен изилдеп көргөм, ошону айта берем да. Анан көп эмелер бар.
Анан бир нерсени илип коюу, жана көздөн сактануу, анан кутулуу мисалы же болсо сүннөт боюнча көп үйрөтөм. А'уду би калиматиллахи таммати мин кулли шайтани хамматин ва мин кулли айни ламмати мин шарри ма халак деген дуа бар. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи Хасан жана Хусейн деген өзүнүн неберелерине окуп дем салганда, ошо көз тийген кемпирдин көзү куюлуп кучуп калган дейт да. Албетте ал Ахли бейт деген пайгамбардын үй бүлөсү болгон себептен Хасан Хусейн ошол түзмө-түз пайгамбарды өтүп баягы көзү куюлуп калган. Сахабалардан да болгон, пайгамбардын достору деп коет, сахабаларында жан жоокөрлөрү, современниктеринин замандарында мисалы бирөөнүн денесин сууга түшүп атканын көрүп, аны бул сенин денең кадимки жаш келиндикиндей экен деген себебинен баягы ооруп жыгылып калган. Пайгамбарыбызга келип айтат экен, ушундай болду десе, силер муну өлтүрүп койгон турбайсыңарбы? Тездик менен кимдин көзү тиген болсо, ошону дарды алдырып гусул алып кел де, суусун алып келип туруп анан денесине куйгула деген да. Алар айтат, аркасына чачкан дейт, куйган дейт. Ошону жуугандан кийин кайра өзүнүн калыбына келип айыгып кеткен экен да. Ооба, жандуу дагы, жансыз нерсеге дагы көз тиет таксырым. Ушуну унутпашыңыз керек. Жандуу керек машинеге да тиет. Кишиге да тиет, айванга да көз тиет, ал анык. Эми алардан мага алып келишет көбү, айылдык болгондон кийин Эрбек байке ушинтип атым чөп жебей калды, моунтуп калды, улактан келгенде минтип калды деп келишет. Анан кийин кулактарына азан окуп, Кавсар сүрөсүн окуп коем менчи, менин адатым да мындай. Анан Кудай шүгүр арбасы барына баягы ат деле болсо, эме да кыйналып турган нерсеси аркасынан чыгып кетет. Баягы кандай десем, катуу баягы эме алып туруп, андай заңдабыйт деп коеюнчу. Баягы ошондо суюк кылып заңдабыйт, ошо менен ордуна келип калгандар убактылар болот. Практика көп бул жагынан. Ат сүйүүчүлөр көп эмеспи Кыргыздачы? Биз пайгамбарыбыз деле береке аттын ушундай бир төбөсүндө, ушундай эмесинде деген эмеспи? Хадис бар го ошолдо. Ооба байке. Негизи Куранда алып келе турган болсок, дайыма окуйбуз. Ваттаба ма татлу шаятин ала мулки Сулайман ва ма кафара Сулайман валакин шаятин кафару бил-сихр. Бул өз юаллимуна сихр деген сөз, ошол Сулайман пайгамбардын заманында эле айтылган нерсе. Бул 7000 кылым деп коелу, 7000 жыл деп койсоңуз болот. Мисалы алсачы, эсептеп келе турган болсоңуз, ошончо жыл мурун эле болгон окуялар да буларчы. Анан адамга негизинде адам өз акылы жетпейт деп ойлойм мен көп убактарда. Мындай кара дуа кылуу, сиз сыйкыр деп атпайсыз, сыйкыр деген сөз балки жөнөкөй сөздө да терминди колдонуш мүмкүн, биз кара дуа деп колдонолу. Ошо кара дуада мисалы аны үйрөткөндөр шайтандар болот. Ал эми бардыгы эле сиздин келечегиңизди айтып берем, анан өткөнүңүздү айтып берем деп айтып аткан адамдар мисалы келечекке кийлигишип, өткөн нерсеге кийлигишип, ошол мезгилде мындай исламдан эч бир эмеси болбой туруп жанагындай кылып атса, анда сөзсүз ал шайтандар менен иштешкен адамдар. Негизи рукуячылар, мындай жана дем салуучулар эч качан жин шайтандар менен иштешпеши керек. Ал арам болот бизде шариатта. Биздин мусулманчылыкта арам. Ал андай адамга өзүнүн өкмөт, казы, мисалы биздин кажатчы муфтият чара көрө алат да. Анткени аны токтола жок, боо деген дурус эмес деп айта алат да, акысы бар. Аны эгерде мисалы мен деле муфтият дурус эмес деп турган болсо токтотуш керек болуп калат. Анткени биз баш ийебиз да ал нерсеге. Ал ушундай нерсе, ушуну туура түшүнүш керек. Ошол негизи өзү үчкө бөлөт. Биринчиси эгерде көз ачыкка барсаң, ошонукун туура деп айтсаң, мисалы келечегим эртең мындай болосуң деп айтты, эртең өлүп каласың деп айтты деп келет магачы. Ошолор имандан чыгат. Мусулман болбой калат. Экинчиси бар, субханалла, төлгөчүгө барат. Ошол мисалы бир нерсесин жоготуп алды. Ал имандан чыкпаса чоң күнөөкөр болот. Бирок үчүнчүсү болсо, ким ошого барып, ошону дайыма пир тутуп алса, дайыма ошону жана жүрсө, ал такыр мусулманчылык менен тиешеси жок деп айтат. Ооба, көп, абдан көп. Машина көбөйбөдүбү? Мойка көп, вулканизация көп, туурабы? Ошондой эле буга кардар көп болгон себебинен ушунча көп, субханалла, мен эсебин биле албайм. Анткени ошончолук адамдар ооруп атпайбы? Значит көп. Кыргызстанда аябай көп. Бири-бирин окуткандарчы? Ой, алардын эсеби жок эми, таксырым эми. Аны айтып отурсаң жүрөгүң чыдып кетет да. Ал андай андан көп. Мисалы базарларга кирип көрчү. Мына бүт бизде тегеренип турган базар. Биз жашообуз базарда болуп атпайбы?
ошол жерде канчасы банкрот болуп атат, канчасы эме болуп атат. Эми мисалы бүгүн эле соода өтпөй калса эле, бүгүн эле келип туруп мисалы ушу бирөөнүн көз ачыкка барып туруп бир нерселерди окутуп келип, эшигинин алдын чачып, жанагындай клиент тартам дегендер андан көп да. Ошону чачты дегенче эле болду, ал жерде жин шайтан бар деген сөз. Ошону сен тепсегенде кереги жок, буюмду сатып алып атпайсыңбы? Мээң айнып калпайбы? Эгерде сиз таза молдого барган болсоңуз, рукуячы деп коет, дем салуучуга барган болсоңуз, ал сизге эч качан сени өнөктөшүң же болбосо бизнес партнерың мисалы айтат, окутуп коюптур деп айтпайт. Ал гайып нерсе. Кайып, көзгө көрүнбөгөн. Ошо себептен мисалы ким окутканын билип коюу мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. А ким ошону айтып берсе, значит ошол адашкан болуп эсептелет. А бирок чтоб сени балаңды окутуп коюптур, анан ошол деп айтса, ким ошол адашуу болот. Ал ага ишенбеш керек. Яны туура дебеш керек. Шак абайлаш керек да. Ооба. Да, неме кылып. Сени бир окутуп коюпту десе эле, ал адашкан болот. Ошо айтып аткан адам өзү адашкан. Анын жанына турбаш керек. Барбаш керек ага. Албетте негизинде бардыгы эле кара дуа, көз тийүү, жин деген нерсе адамдын психологиясына эң биринчи кол салат. Ошонун себебинен алсызыраак баягы айтчылык мындай здоровый теле, здоровый дух депчи, мен эми илгерки болуп калдым, ошондой Советтер Союзунун көргөндөрүн катары. Анда ошондо эртең менен дайыма зарядка кылдырчу эле го. Ошондой эле мисалы кээ бир адамдар жанагындай спорт менен машыкпаган, же балким бир аракет кылып мындай бир өзүн кармап жүрбөгөн адамдар болсо, эң биринчи ошо психологиясына таасир берет. Анан үмүтсүздүк, постоянно уктоо, мындай жашоого болгон кызыгуунун жоголушу деген бир нече эме пайда болот. Мен ошондо түшүндүрүп коюшум керек да. Эмелеки төртөөндө өзү алымдар айтат. Мындай кандай алымдар дегенде биз диний жагын айтышы мүмкүн, экинчи жагы дүйнө жагында эме кылган. Анан экөөнү сопоставить этип туруп, кошуп туруп, экөөнү кошуп туруп, анан ушул эменин негизинде бул кара дуа жанакылардын себеби менен 1,5 миңге чейин оор пайда болот экен деп жазышкан. Бул жагында Арабияда, мисалы башка мамлекеттерде ошол көп диссертация жазылат, докторский жазылат да. Анан ошол жерлерде изилдөөчүлөр көп болот. Анан ошонун себебинен айтат, ошо 1,5 миңге чейин оор бар байке. Ошонун 700-ü психология жагынан, калган жагы дене жагынан. Ошол адашууда бул. Бизде исламда мусулмандар негизи 3 эле жерге зыяратка барыш керек. 3 мечит уруксат берилет. Медина, пайгамбар мечити, Каабатулла, биринчи Каабатулла, экинчи Медина, үчүнчү Масжидул Акса. Же болбосо баягы Иерусалимдеги Акса мечити. Ушул жерге гана зыяратка мүмкүн. Бирок эми эгерде акыйдабый маселе турган болсок, анда биз мусулмандар кабырга барып Куран окуш үчүн, же болбосо бир өлгөн адамдар үчүн дуа кылып коюш үчүн барсак болот. Бирок кабыр зыяраты, ошо маркумдун зыяраты болду. А бирок аяка барып андан жардам түлөө, ал келип сени азыр колдойт, анан тигинде болот, анан келип чыгып келип силердин үйүңөрдөн силерди дарылап кетет, силер үйүңөрдөн жата берип операция кылып кетет деген нерседен такыр алыс болуш керек. Албаштылар жөнүндө көп тема бар. Эми өзү бул азыр эле болгон жок дерсе да, булар экөөбүз жок болчубуз. Бул дүйнөдө адамзат жок болчу, алар бул дүйнөдө жүргөндөчү. Алар бизден мурун бул жерде жашашкан. Алардын жери бияктыкалар, алар мында местный. Бишкекке келип атпайсыңбы? Экөөбүз Бишкектик эмеспиз да. Экөөбүз тиякты Кочкордон, Көлдөн, да Оштонбуз да. Алар мурун эле ушул жакта жашашкан да. Анан аларды сен алсызсың, алсыз эмес, бирок өзү бар. Алар адамдарга ар кандай сөйлөкөттө келет, бар. Бирок ушундан такыр кошо кимдеги Аятул Курсини сөзсүз окуп жатса кечинде алар зыян бере албайт. Бар алардыгы бар, кээ бирлер бар. Кадимгидей эле үстүңө басат, кыжалат кылат, дем жеткизбей салат. Уже чыдабай калдым, өлөм деп келет магачы. Уже болбой атат, ушу албашта тажатты депчи. Эми эң алсыз деп айтыштан алысмын, эң күчтүүсү деп айтыштан алысмын, алысыраакмын да. Бул кайсы жиндердин аламы? Шаятиндердин. Шайтандын. Ошо экөө бир эле нерсе да. Болгон экөө бир эле тайпа, бир эле нерсе, бирок деген шайтандардын катарына кирет бар. Хасатчы бул көрө албастык деген
Хасад деген бул эми биздин туура эле которуп атабызбы негизи көрө албастык? туура эле. Хасин хасад көрө албастардын көрө албастыгы андай сөз да. Көрө албастык деген нерсе бул бар бизде. Көрө албастык деген нерсе бул бар. Бул башынан дейт адам ата менен шайтан ортосунда эле болгон нерсе. Ошо дейт мунун историясы экөөбүздүн ата бабабыздан башталат. Ошо себептен хасад абдан көп. Мисалы хасад көз тиүү көз менен болот. Көз менен болот. Хасад болсо жүрөктөн болот. Бул жалпылай түрдө баардыгы арам, экөөнөн башкасы. Бир адам бай болуп, адамдарга садак ихсан кылып атса, сиз айтышыңыз керек, ох, мен ушундай болсом депчи. Бул адал. Мен да берет элем деп. Бир адам хафыз аалым болсо, аттың мен дагы хафыз аалым болсом, элге насаат айтсам десе, ушул нерсе шариятыбыз уруксат. Бирок калган баардык көрө албастыктын бүткүл баары калган арам. Бул хасад жүрөк менен болот. Аны кандай белгиси болуп сурайсыз да сразу аз автоматом эле. Анын белгилери болуш керек, адам көп жүрөктөрү ооруп баштайт. Адамдын мисалы сиз хасад өткөн болсо, сиздин жүрөгүңүз ооруп анан мындай шишип баштайсыз. Көз тигенде арыктайт, хасад болгондо шишип баштайт адам. Ичеме деп турган мындай кичинекей тамак жеп койсо эле ушул жер көп эле тура берет. Анан кийин кичине тамак жеп эме болот, көп жел чыгып баштайт. Дагы бир нерсе. Адам өзү негизи ушунун эле иши жүрүшүп калды, ушул эле ушинтип калды, ушунун таш өйдө кулап, бити чөп жеп атат дейт да мисалы. Ооба. Бул хасад да. Ооба, ушул хасад. Ушул көрө албастык. Ооба. Анан кээде адам өзүнө анализ берет да, мен ушундан арылсам дейин деди менен депчи. Хасадтан арылыш. Мисалы, Кудай мага берет, аракетимди кылайын деп адам өзүн сооротуш керекпи негизи баягы? Ушунда молдо керек болот сизге. Ушунда молдо керек болот. Эмне үчүн керек билесизби? Сиз устазга арбашыңыз керек болот. Биз ошо Сараксы мечитине келдиңиз, имамын айттыңыз, мен ушундай кутулуп атты. Анан имам сизге бир нече заданияны берип баштайт. Өзү руханий тарбият бул башка нерсе да. Бизде азыр руханий тарбият жок. Ага жете элек. Жок, биздин жок, кандай десем, эч ким руханий тарбия алгысы келген жок. Анткени биз баарын эле азыр интернеттен, ошондой эле баары окуп алам деп кыргызча китептен окуп алып эле адамдар намаз окуп атат. Намаздан тургузуп атат. Бирок руханий жактан жетише элек да. Ошо сенин бизге руханий дарт болуп атат да. Ошол мисалы сиз эгерде хасад болуп калды, сиз менен калпычысыз мисалы, Кудай сактасын, мисалы мен деле калпычымын мисалы дейли. Же болбосо бир хасатым бар менде, көрө албастыгым бар. Мен тарбият алышым керек да өзүмчү. Кантип мен ошондон кутулам дегенде, анан руханий устаздар болот. Же болбосо мындай таквачылыкта жетишкен, бул дүйнө менен алек болбогон, ошол эле мезгилде өзүн тарбиялап Алланын алдында таза баргысы келген адамдар, эмелер бар, устаздар бар. Ошолорду кармаган керек дагы, анан туура жолго түшүшүң керек. Башка адам сага мотивация бере албайт. Эч ким бере албайт. Өзүң да тарбия албайсың. Бул минбарда турган адам гана сага тарбия бере алат. Ушунун сөзүн угуш керек. Алдында медресеге барсын мейли. Анан көп убактарда айтам, балким бир жамаатты колдогон сыяктуу болуп кетпейин да, бирок айтайын деп мисалы даватка барыш керек деп айтам. 3 күнгө чык, 40 күнгө чык, 4 айга чык. Кутулуштун оңой жолу 4 айда. 4 айдан кутулбай келишиң мүмкүн эмес да. Субханалла, ушундай нерсе. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад ва аля сайидина Мухаммад. Биринчиден Аллага тобокел кылганды үйрөнүш керек. Эмне болуп аткан болсо бул Алладан келди. Алла таала таянганды үйрөнүш керек. Аллага таянганды үйрөнөлү. Дайым такай эмне болгон болсо, жакшы болуп аткан болсо бул Кудайдан болду. Эмне жаман нерсе болуп аткан болсо бул Кудайдан болду. Бир аз сабыр кылганды үйрөнүшүбүз керек. Анткени сабыр дегенибиз каниет кылып Кудай таала берген тагдырга ыраазы болуп отура турушубуз керек. Арга жака чуркоонду токтотуш керек. Мындай панический эки жака чуркап эмне кылам деген нерсени токтотуш керек. Алланын үйүнө кел. Түнкү намазга тур. Сага проблема барган ким? Мисалы, Кудай да. Ошо Кудайга кайтыш керек. Оңдоп бере турган да Кудай. Бул бир. Экинчиси, субханалла, эгерде сен ушул нерсе менен кылып да жетише албай атсаң, анда сени руханий коргой турган, руханий сага тарбия бере турган устаздын алдында бар. Анан ар бир нерсе кылып аткан ишиңди Кудайдын мыйзамынан ары чыгарып ийбе. Бирөөнү күнөөлөбөш керек. Сенин тагдырыңда болуп аткан нерсеге өзүңөн башка эч ким күнөөкөр эмес. Бул ушу эки.
Үчүнчүсүндө анан кийин ошондон кийин мага окшогон молдорго барып ошолордун алдына отуруп бир дем салдырып көрүшүң керек. Анан ошондо биягынан бияк болсо сөзсүз үчүнчүсүндө болот да. Адам өзү биз мусулмандар азыр ошол замат эле эме болуп калдык да. Өзү жоготуп ийгенди үйрөндүк да, руханий тарбия аз болгон себебиненчи. Колдон келишинче иншалла мындай туура негизде жашоону үйрөнүп башташ керек. Биз азыр мындай батышты туурашыбыз керекпи, же кыргызды туурашым керекпи, же арабты туурашым керекпи, кайсын дегенде жок. Биз эң негизгиси баягы жашообузда батыштыкындай болуп аткан болсо дагы, салтыбыз кыргыздыкындай болуп аткан болсо, бирок динибиз Кудай Таала баардыгына арабтан пайгамбар чыгарып ошону берген. Ошол кыргыз деле, ошол батыштыктар деле пайгамбардын аркасынан жүрүп бактылуу болуп атат да. Демек пайгамбардын аркасынын жолуна түшүш керек болду.